Ошентип өз жеринен качкан анча-мынча адамдар Теотихуакан шаарынын Адеп Салунар жерине келишкен. Бирок бул шаар сырдуулугу менен адамдын баш оорусу болот. Эмне үчүн баары бул жерге корголоп келишкен? Мындан башка алыс жактарда жанар тоозу жок, жайлуу жерлер, кара топурактуу жаан-чачын көп болгон талаалар деле бар эле да. Биз үчүн бул негизги табышмак. Андагы адамдар жанар тоолордон качып келишкен. Бирок алар башка жерлерге деле барууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Алар андан ары түндүктү көздөй барып жайгашып жашай беришмек. Эмнегедир алар ал жолду тандабаптыр. Бир канча муунга чейин алар бул жерди мекендеп алыс кетишкен эмес. Балким кимдир бирөө качкындарды бул аймакка атайы жетектеп келгендир. А балким кимдир бирөө бул оор түмөн түйшүктүү курулушту баштоого элди үгүттөгөндүр. Бул ири долбоорду ишке ашырууга элди шыктандырган көсөм жол башчы себеп болсо керек. Ал качкындарды жетектеп келип, бул аймакка шаар салууга керек десе, асмандагы келгиндер менен байланышуу үчүн бийик пирамидаларды салдыргандыр. Кимдир бирөө чынында да асман келгиндер менен байланыш түзгөн чыгар. А балким жогорку күчтүн ээси болгон адамдар бул шаарды салып, өз ойлорун ишке ашырууга аракет кылган. Аракет долбоору. Жаңы жетекчинин долбоору болгон. Алар кудайларга болгон зор тартуу жасашкан. Бул адамдар бир кезде жашаган жерлерин талкалап күйгүзгөн жанар тоонун катуу тектеринен пирамидаларды же башкача айтканда өз жанар тоолорун курушат. Зор пирамидалар. Эл башчы калкка жөнөкөй шарт койгон. Коопсуз жашоо үчүн эмгек кылууга чакырык таштаган. Шаардын космостон көрүнгөн абалын караганда, бул чынында да коопсуз жашоого ыңгайлуу көрүнгөн. Анткени шаардын курулуш үлгүсү мыкты чийилген эле. Качкындар шаарды тынымсыз курууга киришкен.
Жаңы шаарда жашагандар үчүн жаңы жашоо тартиптери киргизилет. Пирамидалар жаңы доордун башталганынан кабар берет. Тартип жана жашоо кечирүүгө үмүт берүү. Бул шаар көрөгөчтүк менен салынган мыкты куруучулардын дооруна туш келет. Андагы адамдар келечек жөнүндө ишке ашпаган, тоңгуюктуу максат менен алаксып жашашкан. Бул шаар ошол мезгилде Мезоамерикадагы эң көлөмдүү шаар болуп турган. Болгондо да бул шаар кудайларга сыйынуучу ыйык жай катары кабыл алынган. Мурдагыдай шаарга жанар тоолор коркунуч келтирбей калган. Биздин заманга чейин сакталып калган шаардын эң зор Теотихуакан пирамидасы ошол доордо улуу мамлекеттин гүлдөп өскөнүнөн кабар берип турат. Шаардын ар бир дубалы, имараттары ак шыбак менен жылмаланып шыбалып, андан соң боек менен боелгон. Жана шаардын сырткы көрүнүшү түсү кызыл түстө болгон. Кудайга сыйынган адамдар алыс жактардан бул укмуштуудай чеберчилик менен салынган зор шаарга каттап келип турушкан. Бул шаар адамдардын суктануусу үчүн салынган. Лас-Вегас, Тадж-Махал же Эйфель мунарасы сыяктуу кооз шаар болгон. Аны Америка континентиндеги алгачкы күч кубаттуу мамлекет болгон деп айтса болот. Байыркы замандын керемети болгон бул шаарды курган андагы качкын эл келечекте кыйроого туш болорун ал кезде эч кимиси деле таназар албаган. Кылым санагында жашап өткөн элдер бул эбегейсиз зор пирамидалардын этегинде көлөкөсүндө жашоо өткөрүүгө дегдеп келген. Бирок ал адамдар бул ыйык шаардын талкаланаарын анда билген эмес. Биздин замандын 4-кылымында жер жүзүндө Теотихуаканга окшогон же анын деңгээлине жете турган шаар болгон эмес. Бул кезде Египет падышачылыгы кулап, гректердин классикалык өнүгүүсү токтоп калган. Көчмөн кол салуучулар тарабынан ал падышачылык талкаланып, таланып тоноолгон.
Европа кара түнгө кабылган. Ал эми Теотихуакан гүлдөгөн шаарга айланган. Ошол кезде дүйнөдөгү эң таң калаарлык окуялар дал ушул Теотихуакан шаарында болуп турган. Теотихуакан шаарынын дүркүрөп гүлдөп өскөн мезгилинде мында жашаган калктын саны 200 миңден ашып кеткен. Бүтүндөй Мезоамерика аймагында бул шаардан ашып түшкөн бир дагы шаар болбогон. Шаар азыркы Аризона штатынын аймагынан Эль-Сальвадорго чейинки соода жолдорун көзөмөлгө алып турган. Шаар аябай чоң болгон. Ал байыркы замандын эң чоң делген шаарлары менен тең ата боло алган. Анын күч кубаты тууралуу айын-кептер бүтүндөй Мезоамерика аймагына тараган. Бизде Теотихуакан шаары түндүк Мезоамериканын кайсы аймагынан орун алгандыгы тууралуу бүтүндөй маалымат бар. Тагыраак айтканда, түштүктөгү Гондураска чейин созулган жана эки деңиз алкагына чейин аймакка ээлик кылган. Бул байыркы мега шаарды, тагыраак айтканда ири шаардын атагын же гүлдөп өскөнүн элестетүү үчүн азыркы Гонконг, Лондон, Нью-Йорк шаарлары менен теңеп кароо керек. Шаар соода сатыктын жана салт санаанын гүлдөп өскөн кубаттуу очогу болгон. Бул шаарларга Теотихуакан шаарындагыдай эле көк мелжиген бийик имараттардын этегине көлөкөсүнө баш калкалап, ар кайдан миңдеген адамдар жашап, иштеп келишет. Теотихуакандын бул шаарлардан айырмасы деле жок болчу. Бүтүндөй Америка континентиндеги адамдар ага жашоо кечирүү үчүн келишкен. Көк мелжиген көп кабаттар дагы байыркы пирамидалардай эле зарылчылыктан улам курулуп отурат. Бул бийлик, даража, алдыга озуп чыгуу же башкаларга күчтүүлүгүн, үстөмдүгүн жарыялоо үчүн керектелет. Бийик кабаттуу зор имараттарды куруп коюуга бир гана каражат керектелбейт. Ал үчүн жеке өз күчүңө ишеним керек, билим керек. Байыркы заманда мынчалык зор курулушту кантип тургузушкан? Бул чынында да эрдик. Ал кезде бул курулушту салган элдер темир шаймандары тууралуу эч маалыматы болгон эмес. Жада калса жаныбарларды жүк тартууга колдонушпаган. Анан да дөңгөлөк тууралуу кабар жок эле. Бул мисалдар айкын болгондо, илимпоздорду бул шаарды жылаңач кол менен кантип салышкан деген суроо бушайман кылды. Египеттиктер, Израилдин жоголгон коомдору, финикиялыктар, атүгүл бөтөн планеталыктар. Булардын баары өз кезинде пирамидаларды салып келишкен. Бирок бизге көбү жеткен жок. These pyramids
Бул пирамидаларды өз жеринде азыркы эле ушул жергиликтүү адамдардын ата бабалары салышкан. Here right now. Теотихуакан шаарын салууда Египеттин таш пирамидаларын салган усталардын таш кескен аспаптары колдонулган эмес. Алардын таш кесүүдө бөтөнчө ыкмалары болгон. Долбоорлоочу архитектор, жумушчу адамдарды башкарган жана жаңы иш орундарын түзүп турган эң мыкты уюшкан күч түзүмдөрүн ойлоп табышкан. Күн кудайына арналып салынган пирамиданын өзү эле 4 миллиард кил салмакка барат. Жумушчулардын жоогун тобу таш алуу үчүн миңдеген үңкүрлөрдү казууга туура келген. Пирамидага керектүү ташты алуу үчүн алар 8 чарчы чакырым жерди казышкан. Жөө жана жылаңач кол менен алар 8 чакырым аралыктагы ташты керектүү жайга жеткизүүгө болгон күчүн сарпкылашкан. Шаар салынып жаткан кезде мерт болгон жумушчулардын табылган сөөктөрү жана тиштеринин анализин изилдөөдө алардын ден соолугу жакшы болгондугу, ошондой эле жакшы тамактангандыгы тастыкталды. These people are not built. Алар бул зор пирамидаларды кимдир бирөөнүн мажбурлоосу менен салышкан эмес. Бул зор пирамидаларды алар атуулдук парыз же жоопкерчилик катары салышкан. Анан да бул курулушту алар бөтөн бирөөгө эмес, өзүлөрү үчүн курушкан. Өлүм пирамидалары. Даректүү тасма National Geographic and Film тарабынан тартылган. Фильмди которгон жана үн коштогон Токтосон Жакыпов. Графикалаган жана монтаждаган Токтосон Жакыпов.